25 ноябрь күнү социалдык тармактарда Сузак районунун аймагында буга чейин жоголгон кызга байланыштуу жана ошондой эле Сузак районундагы айрым мектептердин окуучулары жоголуп жаткандыгы жана жоголгон кыздардын биринин ичиндеги ички органдары жок табылгандыгы тууралуу такталбаган маалыматтар таратылган. Бул маалыматтар жалган экендигин жана ошондой эле ал жерде үн жазууларда аты аталган мектептерден окуучулар жоголбогондугун билдиребиз. Жана ошондой эле жарандарды такталбаган маалыматтарды социалдык тармактардан бөлүшпөөгө жана ошондой эле таратпоого чакырабыз. Бул боюнча жалган маалыматтарды тараткандар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат. Эгерде мыйзамдарды билбегендер боло турган болсо, мыйзамды билбегендик бул жоопкерчиликтен бошотпой тургандыгын эскертебиз. Азыркы учурда бул социалдык тармактарга үн жазууларды ким тараткандыгын тактоо иштери Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жана ошондой Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын жана ошондой эле тиешелүү ыкчам кызматтардын кызматкерлери тарабынан иликтөө иштери жүрүп жатат. Эгерде алар табылган болсо, албетте мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Белгилей кетсек, Сузак районунда бир жума мурун 9 жаштагы Сумая аттуу кыз жоголгон. Ал 18 ноябрда үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Андан бери райондон 100дөн ашык тургундар Сумаяны издөөгө чыгышкан. Издөө иштери Сузак району, Жалал Абад шаары жана Оштон да кыдырылууда. Сузак районунда жыл башынан бери 25 өспүрүм дайынсыз жоголсо, анын баары кийин табылып, жакындарына өткөрүлүп берилген. Мыйзамдарда жалган маалымат тараткандар жана жалганы башка бирөөлөргө зыян алып келсе, 2,5 жылга чейин эркинен ажыратуу, айып жана түзөтүү жумуштары каралган. Бүбүсара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.